Baldarı sevdi ola diye. Cepten şeştekeni görerek bana öyle otarmayın. Sizleri şurada çakıp bağla eşekten. Karasan günler. Herkes cumhuruna tuğranı söyle sen öldeyim ortaya resimde otasın. Tuğranısın. Tuğran alma söyle. Senin yıkıl tuğran alma söyle otasın ya. Niyeti çok yekteyim. Baldarımız cavur kavatat. Sizler de eşekten tunayla. Almasın hasta kılbağın elde ya karındaş. Tibe bay. Tibe gile. Hay antı düzüksüz. Kıymatları eşekten. Karasan gününe. Çık get azını. Jönele geçsin, tişbegile. Mal pressa al, özünde işin kuvadat da, neme kubakla. Ne dep söyledi? Legitimsiz de Kanal legitimsiz de. Legitimsiz, ministр атау. Şimdi malumat berip atады. Şular öldürüp atады, бар жоқты eşekler. Şu 7-ci kanal uağında taşıyıp olчу. Oşanın barını şu Altanбаев tartıp alған uağında. Endi бүгүн 7-ci kanal келип туруp, дагы ушинтип баягындагыларда eşek. Силер ошо легитимсиз дегендин угуп калган үчүн жиндеңиздер да? Маалымат берип эшектерде десе. Кече биз российский каналды тутуп алып урушканбыз. Силер эмне? Telefon var, her bir malumat verelim. Kanallardın birine gerek yok. Geçsin bak. Barça kanallar yok. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу элдер, бүгүн дагы прямой эфир. Как всегда, бизде стабилдеш элекпиз дегендей кыргызстандыктар дагы деле ысылдап жүрөбүз. Азыр 7-ci каналдын журналисттеринин изилчөсүнүн себеби булар ошол бурчта туруп алып тартып, ошол элге легитимсиз шайланды деп дагында болсо, ошо прессага жалган маалыматтарды өздөрүнүн каралоосун баштаган жеринен Садыр Жапаровду колдогондор, кыргыз элине тынчтыкты каалагандар азыр буларды сыртка чыгарышты. Азыркы учурда колдоп келгендер аябай көп, мына келе башташты. Жакта деген эме кылып атчы. Карабыз Жапаровдун тарапташтарына Açıp kaldı da. Oldu. Var git. Элге тынчтык керек деген энелер, ошол иштегенге убакыт бербейсиңерби? Бир биздин дагы балдарыбыз кайра чыгып, ушундай изичүү болбосун деп биз кайра деп жатат. Ошон үчүн баарыбызга тынччылык керек. Убакыт бериш керек иштегенге. Болгону 2 ай гана убакыт сурады го. Ошол убакытты берип иштетишибиз керек. Мына ошону сурап жатышат азыр элдер. Колдоп келүүчүлөр көп. Учурда акыркы жаңылыктарды дагы соцсеттерден угатсаңыздар керек. УКМКнын начальниги болуп өзүн назначить этип алган Субаналиев, Катани кличка менен аталган адамды кечегинде өзү барган эле. Алар ошо ГКНБнын сотрудниктери өздөрү аларды тиги жакта да бирөөлөр келип атат окшойт. Өздөрү чыгарып коюптур. Субаналиев азыркы учурда ГКНБнын начальниги кызматынан алыныптыр. Kim geliptir? Sadır деп келет чат.
келиптир, жаштар келип кошулуп атышат. Элдик лидер деп мына ушундай наам алган адамда атасак болот. Кайсыл лидер ушунчалык адамды астына топтоп эч кандай чакырыксыз ала алат. Опа, мына жаман күйгүздү да. Düşünmeyeyim şunları. Бабановтың командасы бир жолу тынчытып салгылачы, ато кыпчылып атышат дейт. Эми чындыгында алар өздөрүнүн аброюн өздөрү эле түшүрүп жатышат. Бир аз кадыры калган болсо, ошол кадырын дагы өздөрү төгүп жатышат. Эң өкүнүчтүүсү ошол өздөрүнө өздөрү оор казып атканы билинип эле турат да. Мыйзамсыз элдерди уюштуруп тополоң кылам дегенинин өзүндө дагы бул мыйзам алдында жооп берип калат эртең. Ушунча ызы чугулгандан көрө ошол кечеги өтүп кеткен эки балага эскерип бир да жолу эл астына келип сүйлөп койгон лидерлерди ким колдошу мүмкүн? Ошону айтыңыздарчы. Бир да жолу келип лидерлердин бирөө чыгып бир эстеп койгон жок. Бабановду ооба ошол боюнча дагы ойлонуп атышат, бирок ушунчалык оюн бөлүп Садыр Жапаровду иштегенге мүмкүнчүлүк бербей жатышат. Но СМБнын начальниги алыныптыр. Азыркы учурда мен ойлойм ушу чек аралар көзөмөлдө деп. Мына кайсыл лидер өзүнө ушунчалык адам топтоду эле. Мен бир нерсени айткым келет. Ушул күнгө чейин ушул уюштурган бир дагы лидер эмне себептен ушул элдин астына келбей атасыңар? Эмне себеп? Бүгүн дагы возможность бар элдин астына келип сүйлөгөнүңөргө. Келгилечи, бир сүйлөгүлөчү, жарылгылачы элдин астында эмнени каалап атасыңар? Ооба, эл кыйналганда келем дейт. Эл кайсы мезгилде кыйналды? Атамбаевдин башкаруу мезгилинде кыйналды. Жээнбековдун башкаруу мезгилинде кыйналды. Анда келе алган жок. Качан кыргыз эли 19 жашар бала өлүмгө барып, жаш балдар жеңишти алып бергенде, уже алып бийликти кулаткандан кийин кыргыз элинин кыйналганын ойлонуп калгандыгынын өзү бул өтө сөз жеткис пластык. Туура
меркелерди ким колдоду дегени чындыгында ушуга чейин буларда шанс бар болчу. Эгерде мындай ызы чыгылбай бир бүтүмгө келип 2 айдан кийин жакшы ошол мыйзам чегинде ат салыша турган болсо, буларга да шанс бар болгон болчу. Эми Садыр Жапаровдун ала турган жолу буларды жакын жолотпошун билип калды. Аллага чексиз шүгүр, кимдин ким экенин бизге көрсөтүп атканына. Балким булар мындай кылбастан унчукпай жүрүп колтугуна киргенден кийин дагы бир башка иштерди кылышы мүмкүн эле. Мен ойлойм, эми только жаштарды ишке алат. Билимдүү жаштар даярланыңыздар. Чет жактагы окуп жүргөн жаштар келиңиздер. Сиздерге шанстар берилет, Кудай кааласа. Кыргызстандын өнүгүшүнө улгайган муундун адамдары дагы бар. Канек Осмоналиевке окшогон билимдүү адамдар, мына ошондой адамдар менен тапталып олтуруп, сиздер дагы күчтүү лидерлер болуп чыга аласыздар. Рахмат мени сыйлагандарга. Кудай кааласа, эл прокурор Бабановдун ишин, буга чейинки ишин, кстати, Жээнбеков 31 бере турган суроосун эми Жапаров Кудай кааласа берет го Бабановго. Бүгүнкү кылып аткан иштери боюнча дагы сөзсүз керт-баштар менен жооп берет. Себеби кечеги Жапаров айтканда ар бирине далил жана сүйлөнүп аткан аудио запистер по факту бар. Ал боюнча дагы эми иштер козголушу керек. Бир гана өкүнүчтүүсү, бир аз теги Тилек Токтогазиев жаш бала болчу. Сапар Исаковго окшоп бул дагы ошолордун куралы болуп калбаса деп мен как жаш катары ошол баланын сактануусун каалайт элем. Эгерде мындай бара турган болсо, чындыгында ал дагы керт баш менен жооп берип калат. Кудай кааласа туруп атабыз. Жаштардан көбүнчө бүгүн жаштарга сөз берилип атат. Азыркы учурда дагы 7 областтан түзүлгөн ошо 7 дубандын жаштары деп ошолор келип кошулушту. Мына көрдүңүздөр, аянтча аябай толуп кетти жаштарга. Себеби кечээ Садыр Жапаровдон чыгып элдин астына кайрылганда ошол жаштарды колдоорун айткан. Мына ошентип чекеден жаштар кошулуп атат. Жаштардан сүйлөп жатат. Туура. Телевизорлордон туура КТРКны кечегинде Чынар ким эле ошол жок ЛТРди Чынарага беришиптир. Ал билесиздер, Атамекенден бараткан кандидат болчу. КТРКныкын ошол эле өздөрүнүн адамдары, ошо Атамбаевчылар басып өзүнүн адамдарын коюп коюшкандыгынын натыйжасында азыр туура маалымат жеткизбестен ошол бир аз бурмалап жатышат. Эми кичине убакыт келсе, аларды дагы алмаштырып өздөрүнүн адамдарынан ошо татыктуу адамдарды, кандидаттарды коебуз деген үмүттөбүз. Эми президенттин колу сөзсүз керек, себеби бул мыйзам талаасында ошондой өзүнүн жолдору бар да.
туура жер үй боюнча дагы биз билбеген, кыргыз элин билбеген көп жаңылыктар эми ачылат. Ошол мен дагы башта Facebook баракчаларыма жазып жүргөндөй, кыргыз элине ачык чыкпаган маалыматтар, ачылган маалыматтарга караганда 70% элге маалымат жашырылган. Мен ойлойм, мына ошол жашырылган маалыматтардын баарын укканда чыныгы сиздер даже азыркы убакытта дагы лидер деп эсептеген адамдардын жүздөрү ачыла турган күн келди. Бул жерде мен сиздерге көрсөтөйүн канча адам бар экенин. Азыркы убакта таңгама Лондон эле баштагандыктан тамактанганга да могу кетип атышат, тамактанганга. Примерно бир 5-6 миң бар. Азыр дагы областардан келе жатышыптыр. Колдоочулар кечеги ар кандай информациянын артынан өздөрү эле жолго чыгып келе атышыптыр. Мен ойлойм, дагы 1-2 саатта дагы адамдар көбөйөт бул жерге деп. Эч кимдин приказын укпай эле булар өздөрү эле ошо каракчылык менен эле басышып атпайбы? Так деген Садыр Жапаров ошол күнү эле түрмөдөн чыгып элдин астына келип сүйлөгөндө айткан, эч кандай жерлер басылбастан ошол боюнча өзүнүн замдары мыйзамдуу түрдө иштеп турсун депчи. Ак жол эсен аман келгиле. Рахмат, Москва, силерге дагы салам. Силердин да салымыңар аябай зор. Себеби Садыр Жапаровду колдоп жүргөндө ошол көп салымды силер коштуңар. 5000ден көп. Чынара бир болдон катышты эле. Эми алар азыр бир муштум болгон үчүн ошол бири-бирине баш ийип, ошондой иштерге барып атышат да. Чет өлкөлүктөрдөн ошо кече Россия каналынын журналисттерин түтүп прямой эфир алып бердим го сиздерге. Алар ошол дезинформация беришип, легитимсиз болуп, өзүн өзү коркутуп шайлап алган деген бул жактын маалыматтарын алып жарыялаган экен. Садыр Жапаров тиги депутаттарды коркутуу менен, каралар менен коркутуу менен алды деген. Как раз Россия телеканалында журналисттерди алып, биз дагы прямой эфирге чыгардык, дезинформация бербегиле дедик. Ошол чындыгында партия деген система бул өлтүрдү. Мунун башында ошол ата мекендин лидери билесиздер да 30 жылдан бери тойбогон лидер. Азыр өткөндөр үчүн Куран окуп коелу дешти ошо.
Рахамин. Ошо өткөндөргө Куран окулду. Жаткан жери жайлуу болсун. Ошол балдардын дагы эл үчүн курмандык болгону акталып, биздин келечек муундарга жакшы күндөр гана, жакшы жолдор ачылсын деп тилейбиз. Салам, Алматы, мага салам бергендердин баарына салам. Рахмат, тоштуктар. Алматыдан салам, баарыңарга салам. Çarşaf aydarsın. Ошондуктан ошол балдардын элибизди курал кылып пайдаланып атышат. Ошого пайдаланбайлы, эч кандай саясий күчтөргө алданбайлы балдар, айрыкча кыргыз балдар, эч кандай саясий күчтөргө ээрчибейли. Мына мен ошол Курсак Асановго айтып кетем. Кыргыз эли үчүн күйсөңүздөр, ушул Садыр Жапаровдун легитимдүү болгон бийлигине кошулуп, мамлекетибизди сактап калалы деп чакырып кетем. Ошол эле Субаналиевди Аксучуда мен чындыгында билбейм, эмеси ким экенин. Ошолорду дагы Мадумаровду дагы чакырып кетем. Анткени Мадумаров да кыргыз элинде күйгөн инсан. Ошолор биригип кыргыз мамлекетин сактап калалы. Садыр Жапаров кыргыз эли үчүн өмүрүн сайып түрмөдө жатты. Кыргыз элинин байлыгы кыргыз элине иштесин деп жатты. Ошондуктан бардыгыбыз Садыр Жапаровду колдоп, эч кандай башка саясий күчтөрдү ээрчибеңиздер. Эч кандай оппозиция күчтөрүнө ээрчибеңиздер. Эч кандай мына бийликтин күчтөрүнө ээрчибеңиздер. Сатылбаңыздар. Бардыгыбыз бир туруп мамлекетти сактап алалы. Ошону Садыр Жапаров гана бизге катышына бере алат. Жаңа эле муфтияттарды өзүбүз барып билип келдик. Пандемияга жараша могу жерде жума окулбай турган болду. Кимдер эгерде жергиликтүү болсо өздөрүнүн каалаган мечитине барып окуйт, а сырттан келгендер 2 рекет насыр окуп койсо боло берет да. Жума эмес, 5 катарында. Садыр, 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 Садыр. Assalamu alaikum, Kırgız bir tuğandarım. Men alaydan bolom. Mına mitingede katışkamın. Bu jete 7 doğan eli Sadırды kolдоп жаткандан кийин легитимдүүлүк дешет. Мына легитимдүүлүк. Жалпы Кыргыздын элинин бийлиги мына ушул легитимдүүлүккө жатат. Бул Садыр Жапаров. Эми Садыр Жапаровду бир жолу өмүр бою президентке коем деп үмүткандар азыр көрө албай жатат. Ошон үчүн ушул абал тынчып айтат. Ошон үчүн Садыр Жапаровду колдоп бергиле. Легитимдүүлүк Садыр Жапаров, Кудай буйруса Садыр Жапаровдун артында Кыргызстандын өнүгүүсү, Кыргызстандын келечеги, Кыргызстандын коррупциялар урлардын бардыгы түрмөгө отургузушу бардыгы үмүттөр жатат. Колдогула, амин. Нью ТВ, 7 канал, прессалар. Assalamu alaikum, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Говорит ТВ. Биз Садыр Жапаровду колдошубуз керек. Биз мана инвалидтерди элесибиз. Жетим жесирлер кор болуп атабыз. Кайры сураганыбыз жалкапты. Тажикстан гражданкасы Азима Садыгөр атамдын үйүндө жашаган мен мураскермин. Ата деп каза болгон аз кезиме көчөдө Капкапты байдасында жашаган сыры себинди миң сом төлөп атенема мураскерлик милициялар Жоқ, муфти эмес. Просто ушул жерден азыр туруп жамаат менен намаз окуп алалы десе, пандемияга жараша болбойт деп айтыптыр. Эми бул маскарачылык.
Ушул болуп жаткан нерседен ушундай бир белгилерди Алла Тааладан келген бир бизге түздөп берген жолдорду баамдасак болот. Караңыздар, чындыгында бул төңкөрүш азыркы мынау ызы чуу чыгарып кресло талашып аткан партиялардын заслугасы эле. Ошол эле ата мекендики, башкалардыкы. Бирок Алла Таалам алар менен жеңишти уюштуртуп, эл менен жеңдиртип, чыныгы элдин лидери, Кыргызга татыктуу деп Садыр Жапаровду моинтип ыйгарып атат. Могул 2 күндүк ызы чуу дагы бул дагы жөн жеринен эмес сыяктанат. Балким ушунун болушу дагы биз үчүн пайдадыр. Балким алдыдагы дагы да бул баягындай билинбей былгып кирип кетип, анан кийинки кадамдарды дагы былгыта турган балким адамдар ушу Садыр Жапаровдун жанында жолдоп, балким дагы кыргыз элин кыйнайттыр эле. Азыркы могу кресло талашып аткандар барсачы, мына ушулардын жүзүн ачып, Алла Таала бизге азыр ушуна 3-4 күндүн ичинде кимдин ким экенин көрсөтүп атат. Монтип ар тараптан келип кошулуп атышат. Дагы да болсо багы тилеп кетем, Садыр Жапаровдун жанында жакшы адамдар жандаса экен. Багы вазир жакшы, хан жакшы дейт. Ошол жанындагы советниктери жанында жүрүп, жандап, ошол элдин акыбалын, элден кандай сөздөр чыгып атат, элдин талабын ошо туура жеткизип турган адамдар жанында болсо экен деп дагы да тилеп кетем. Бизде тарыхта деле, жомокто деле, китептерде, кинолордо деле бар го, жанында жүрүп, бирок ушунчалык баягы адамдын аброюна шек келтирткен адамдар кээде жанында жүрүп калат. Мына ошол нерседен Аллах Таалам сактаса экен деп суранам. Жакшы адамдар жандаса экен. Дагы да болсо ошол аброю көтөрүлсө, элдин астында чыныгы кызматын кылса. Ошону мен да ойлоп койдум, Абдышукур айчы ошол келип, мына өтүп кеткен балдарга элдин астында Куран түшүрүп койсо кандай болот эле деген ой. Мыйзам чегинде ал кандай болот экенин дагы билиш керек. Жазылганыңар чыгып кетти, мен түшүнбөй калдым могу жерде. Иркутск, баарыңарга салам. Алыста жүргөн бир боорлор. Аллах Таалам силердин дагы тилек дуайыңарды кабыл кылып, Кыргызстаным өнүгүп өссө, силер дагы кыргыз жергесине келип, ушул эле жерден тамак аш, ырыскыңарды ушул жерден табасыңар деп ойлойм. Коймо деген. Мен аркы тарапты тартат деп, камера басылып калган экен, мен жакты көздөп аны бамдап отурмун. Вы против Садыра. Ну, это ваше мнение, конечно. Жаман айтып неме кылбаңыздар, ар кимдин өз ою. Балким бүгүн колдобосо, балким эртең түшүнүп калаттыр. Улан. Ал аял деген ошол башка жакта жүрүп, башка жактын гражданкасы болуп жүрүп, анан кайра бул жака келиптир, кыргыз аял экен. Бирок ошо бул жерден дагы түнөк таба албай, жер таба албай кыйналгандыгын айтып ыйлап атат.
Рахмат сіздерге де. Ова, дошло. Бұл жерде жазуны только мага караштуу кылып гана мен окуп атат окшойм, бирок ортодо бири-бириңер менен айтышып атканыңарды мен өзүм алып атат окшоймун. Урматтуу окурмандар, айтышпаңыздар. Андан көрө жакшыны тилейли. Бирөөнүн тандоосун бирөө тандоого, конечно, милдеттүү эмес. Бүгүн болбосо эртең балким кызматынан көрүп, баа берип калар. Анда эмесем, бир аз убакытка чейин мен прямой эфирди өчүрөм. Азыркы учурда элдер намазга баратышат. Дагы да жаңылыктар болсо, мен сиздер менен бөлүшүп турганга даярмын. Рахмат сиздерди келип бул жерде ошол ой пикириңиздер менен бөлүшкөнүңүздөргө. Үйдө турган ата-энелер, апалар, туугандар, дуа кылып туруңуздар, тилек кылып туруңуздар. Сиздердин батаңыздар бул жерге туруп кыйкырып турган адамдарга караганда алдаганча Алла Таалага тез жетет деп ойлойм.